Балдар баарыңарга салам, биз жыл сайын кездешкен мисалды бүгүн талдайбыз. Кандай мисал? 2x минус 3, 4x минус 5, аларды экени эмне кылышыбыз керек? Көбөйтүшүбүз керек. Кандай көбөйтөбүз? Абдан оңой. 2x'ти 4x'ке көбөйтөм. Кандай болот? Карайсыз, 2x менен 3 жолукту, 2x менен 3, 4x менен 5 менен жолукту. Эмне кылат? 2x 4x менен салымдашат, 2x 5 менен салымдашат. 3 эмне кылат? 3 да 4x менен салымдашат, 3 5 менен салымдашат. Эми кандай чыгарабыз? Карайсыз. 2x көбөйтөбүз 4x. Канча болду? 8x'тин квадраты. 2x көбөйтөбүз 5ке. Минус 10x болот. Түшүндү? 2x эмне кылды? 4x менен 5 менен салымдашты. Эми эмне кылат? Минус 3 салымдашат. Минус 3 көбөйтөбүз 4кө. Канча болот? Минус 12x. Минуска бул жакта эч нерсе жок болсо плюс турат. Минуска плюс бизге минус берет. Ана минус 3 көбөйтөбүз минус 5ке. Минуска минус бизге плюс берет. Плюс 15 болот. Эми окшошту жинайбыз. Кандай болот? 8x квадрат окшошу жок. Минус 10x, минус 12x, минус 22x болот. Кошобуз 5. Бул биздин жообуз. Эми азыр өзүбүз кылып көрөбүз. Пауза коюп 5y кемитебиз 3, 3y кемитебиз 5. Ушуну көбөйтүп көрөбүз. Пауза коюп. Паузаны алдык. Эми кандай көбөйтөбүз? 5-ти 3кө көбөйтөбүз. Канча болот? 15y квадраты 5-ти 5ке минус 25-тин y жөнүл y квадрат жок. Минус 3-тү 3кө минус 9y. Минус 3-тү 5ке минуска минус эме берет? Тура плюс берет. Плюс 15 болот. Эми кандай чыкты? 15y квадрат минус 34y плюс 15. Бул биздин туура жообубуз. Сабакка чоң рахмат.